өмір бойы күзет менен камсыз болады. Өмір бойы башка жака учкан маселелери, байланыштары, охранасы бекер болот. Андай болбош керек. Менин жаңы мыйзамдын бул долбоорунда мен айтып атам. Президенттик полномочияңыз бүттүбү, сумку в руки, все, иди домой. Үйүңө барып жаша. Резиденциясын бошотуп кой. Мынакей өзүңүз билесиз, азыр бизде 5 президент бар. Жакынкы 20-30 жылда 5-6 президент болчу деп болсо, анда резиденция меселе президентский городок болуп калбайбы, экс-президенттердин городогу болуп калбайбы. Ошон үчүн эч кандай резиденцияда экс-президенттер жашабаш керек. Башка мамлекеттерде, мынакей өнүккөн Турция мамлекетинде мамлекеттен болгону пенсия гана алат экен. Пенсия өзүнүн президенттик срогу бүткөндөн кийин үйүнө барып жашайт экен. Өзүнүн охранасы, за свой счет охрана, питание, больница, все расходы он на себя берет за свой счет. Бизде дагы мамлекетте ошондой болуш керек. Президент ошо бул макамда эки кишиники бар. Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков. Жеке мен юрист катары пикирим боюнча экөөнүн тең макамына туура эмес берилген болчу. Себеби Роза Исаковна президент болгон эмес, анын милдетин аткарган. Ал эми Сооронбай Жээнбеков ошол милдетин аягына чейин аткарбай өз ыктыяры менен чыгып кетти. Демек алар толук кандуу экс-президент намга жетиштүү деп эсептейм. Ошондуктан бул мыйзам таптакыр башка, мыйзам жалпы принциптерди бекитет. Ал кызмат тапшырган президенттер кийинки турмушунда адам катары иштей берсин, жоопкерчиликке тартыла берсин. Бул эми чыр туудура турган маселе. Дүйнөдө көптөгөн мамлекеттерде мурунку жетекчи президентке кандай бир артыкчылык берилет болчу. Же жашоо шарттан, же коргоо жагынан берилет. Кээ бир мамлекеттерде андай жок. Эми ошону билем кандай болот. Бул кандай болсо да мыйзам артка күчү жок. Бул бир гана Садыр Жапаровго тийиштүү болот. Кызматын тапшыргандан кийин резиденция жашабасын, коргоо күчтөрдү колдонбосун, дене сактагычтарды өзү төлөп берсин, иштеткен сигаретке сууга өзү төлөсүн деген бул бир гана Садыр Жапаровго тийиштүү болот. Мурункуларга тийиштүү. Эми бул мыйзам кечээ күнү гана чыкты, коомдук талкууда турду. Бирок мен толук кандуу кечээ комитеттен гана өтпөдү конституциясы. Палатага чыкса дагы суроолор, керектүү суроолорду берип көрөбүз. Андан пока жыйынтык чечим чыгарыш кыйын го дейм. Менин жеке оюмча ал өзү экс-президенттик статусу болуш керек. Бүгүнкү күндө эгерде бул мыйзам кабыл алынган болсо дагы мындан кийинки президенттерге иштейт. Ошондой туура түшүнүшүбүз керек. Буга чейинки президенттер ошол боюнча эле калат. Менин жеке пикирим. Себеби бул эми мыйзам артка иштебейт да, алдырашын. Ошон үчүн эгерде жакынкы күндөрдө кабыл алып калса дагы мындан кийинки азыркы действующий президентибизге ошондой эле мындан кийинки президенттерге иштейт. Ажыратылыш керек. Анын экс-президенттик макамынан ажыратыш үчүн атайын мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдардын алкагында жана экс-президенттер макамынан ажыратылат да. Анан туруп эле ажыратыш жөнөкөй нерсе эмес. Мисалы, сиз айтып кеткен Сооронбай Шарипович убагында кызмат кылды. Эгерде ошол кызмат учурунда, президенттик учурунда кыянаттык иштер кылса, мамлекеттин кырсысына кол салса, аны мыйзам менен далилдеш керек. Башкы прокуратура иш козгош керек. Анан кийин жогорку кеңеш макамын алат. Ошондо гана ал кишиге иш козголот. Бирок мен андай жагдайды көргөн жокмун. Андай сунуштар болгон жок. Болгону кечеги мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү, ошол президент жана экс-президенттердин бүгүнкү күндөгү колдонулуп аткан мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча депутат сунуштады да. Бул ошол баягы күзөт кылуучу органдарды кыскартуу, аларды алып салуу же болбосо өзүнүн жеке каражатына жалдоо иретинде, анан кийин ошол резиденциядан чыгаруу же болбосо жашаса өзүнүн акчасына, өзүнүн каражатына төлөп жашаса болот деген нерсени мыйзамга өзгөртүү алып келиптир да.
Мен биринчиден каршы чыккан бул мыйзамга ошол баягы күзөт, бизде 9 служба деген бар, баягы мамлекеттик служба, күзөт кылуу, ошону алып салабыз дегенде мен каршы чыктым. Анткени эми президент деген бул элге кызмат кылган, мамлекетке кызмат кылган, эл тарабынан шайланган президент. Анан ошол президенттик учурунда көптөгөн кишиге балким жаман көрүндү. Андан кийин эл аралык келишимдерге кол койду, чечимдерге кол койду, мындай бир шактарга барды. Ошондой эле мамлекеттик купуя сырды билет да. Андан кийин мамлекеттик күзөт кызматынан ажыратып койсок, баягы кооптуу жаралып калат да. Бул мамлекет үчүн кооптуу болуп калат. Андан кийин эми бул экс президенттер бул түпөлүктүү жашабайт да. Анын Кудай берген жашы, өзү жашай турган жашы бар. Ошондуктан мен ойлоймун, аны мамлекеттик күзөттү алып коюу бул туура эмес деп мен өзүмдүн оюмду билгиздим. Бул мыйзамдын долбоорду алып чыккан депутаттар ушуга макул болду. Экинчи окууда андай өзгөртүүгө сунуш бериңиз деди. Баягы эски редакциясы менен калтырып коюуга макулдугун берди да. Эми жалпы эле бизде Кыргызстанда мындай өзүбүздүн ошо буга чейинки президенттердин революциялардын алкагында болуп аткан нерсе деп эсептейм да. Эгерде мурдагындай Исхак Разаков же Турдукан Усубалиевдей иштегенде мүмкүн мондой маселелер өзү менен өзү жаралбай белет деген бир ой келип атат да. Анткени алар өмүрүн баардыгын кетирип, Кыргызстан үчүн, мамлекет үчүн канча нерселерди кылып, ошол эле учурда коррупцияга малынбай, бир дагы акча жебей иштегендерге албетте биз ушундай бир макамдарды калтырышыбыз керек эле. Бирок бүгүнкү күнү уже өзгөргөн турмуш, 21-кылым көп нерсе өзгөрдү. Бүгүнкү күнү бир чиновниктин үйү жок же толугу менен бир арендада жашады деп айтыш кыйын да. Кандай бир президент келечекте болбосун, ал сөзсүз түрдө уже үйү да болот, башка нерсеси да болот. Ошон үчүн бул бир аз ашыкча уже нерсе болуп эсептелет деп ойлойм. Толугу менен алып койгонго туура эле көрөм азыркы учурда. Эгер келечекте бир убакыт эле өзгөрүп кетип, аянда мен айткандай бир жакшы чоң нерселер кылынып калса, анда мүмкүн киргизгенге киргизип койсо боло берет да. Мисалы, ал мурдагы президенттердин баардыгы менен мындай жалпысынан карап көргөндө, мен бир эле сөз менен айтмакмын же, эгерде Кыргызстан үчүн, мамлекет үчүн салымын кошкон инсан болсо, албетте кылса болот. Ал эми бул мурдагы Жээнбековдун убагын карап көрсөк, эми кыска мөөнөттө иштеп кетти. Кандайдыр бир мындай олуттуу мамлекет үчүн бир нерсе кылды деп айта албайм да. Аны тилекке туруп алып, жок алыш керек эле, биякта жашай берсин, анткени Кыргызстан үчүн буну кылды деп эсептей албайт, колу менен дагы эсептей албай турган нерселер жок экен да. Эгерде болсо мүмкүн анда ачык айтмакмын. Бул жерден фамилияда эмес кеп, ошол реалдуу инсандын өзүнүн кылган, Кыргызстанга кылган иши деп эсептеп айтат элем да. Жеке сиздин пикириңиз, жалпысынан макамынан ажыратыш керекпи же болбосо айрым бир артыкчылыктарынан ажыратуу керекпи? Макама болобу, артыкчылык болобу, баардыгына бирдей болуш керек. Айырмасы жок. Эгерде берилсе, жана айттым го, же болбосо такыр эле башкачалык киргизели. Келиңиздер, ошол иштеп кеткен мөөнөтүнүн алкагында өзүнүн кылган, мамлекетке кылган салымына караштырып туруп, анан бир баа берели да. Иштеп кетпесе деле, иштеп кетсе деле баарына бирдей болгон туура эмес деп эсептейм. Мен бир нерсеге макулмун. Алмазбек Атамбаевди дагы Сооронбай Жээнбековдун тушунда күч менен жана зордук менен статустан ажыраткан да. Эми ошо өзүнө келет экен да. Депутаттар макул болот, колдоп берет. Кийинки башка бирөөсү келип азыркыларын ажырат десе, ага да колдоп берет. Депутаттарды билесиздерми? Макул болот көпчүлүгү. Эми негизи президенттер таза иштеп, жакшы иштеп, эл арасында кадыр барктуу болуп жүрсө, мындай ага бармак эмес да. Мисалы Роза Отунбаева. Отунбаеванын убагында серый кардинал деген түшүнүк болгон эмес. Криминал деген түшүнүк болгон эмес. Криминалдардын баары качкан, жанагындай сотторду тейлеген, жанагындай кураторлор болгон эмес. Азыркындай бир эң таасирдүү адам баарын ошол чечет экен деген адам болгон эмес. 1,5 жыл гана башкарган. Бирок мындай биз баланча деген ошо аждар болуп кетиптир деп уккан эмеспиз да. Элдин баары жанагы фейктер менен саясий оппоненттерди жамандап атып, Роза Исаховнаны бир аз жаман көрсөтүүгө болгон аракет иштеди да. Жана карапайым элде толук маалыматы жок адамдар, чилден ушундай турбайбы булар деп калды. Отунбаева да мисалы экс-президенттик макам болгонго мындай
эл аралык деңгээлде дагы, аренада дагы мындай уялбайсың да. Калганына мен макул элем. Экс-президенттик макамына алып атса, балким ошого жараша кылмыш иштер болсо керек да. Эми бизде пенсиясы жогорураак болуш керек, менин билишимче. Анан жана резиденциядагы дачасы, эми ал төлөп жашашат да. Төлөп жашап атышаттылар, менин билишимче. Менде маалымат толук жок, резиденцияда кандай үйдө жашайт, мен өмүрүмдө көргөн эмесмин. Бирок жанагы эми ал жактан да чыгарабыз деп ошондо. Чыгарса аларда үй көп деп жашай берет да. Баарында эле үй жок президент жок. Эл катары жашай берсин. Чет өлкөдө мисалы министрлер, мисалы Франциянын министри иштен кеткенден кийин жөн эле почтальон болуп иштептир да. Бизде эле ушу министрликтен түшүп калгандан кийин эле элге чыга албай, уялып, той топурга бара албай эле ушу стресс болуп, мындай настроениялар түшүп эле ушу бир трагедия көрүшөт. Эми кызматтан бүгүн бар, эртең жок. Экс-президент макамынан ажыраса, эл катары жашай берсин да. Эми өлкөнү жыргатып же бир чоң реформаларды кыла албагандан кийин ошол эле туура. Ажыратса колдоп берем мен мыйзамды. Өмүр тагдыры эмес, иштеген тарыхы, иштеп кеткен учуруну жакшы жактары да бар да. Эл башкарды. Ошон үчүн мен каршымын баарына. Өзүндө калышы керек. Өзүндө калыш керек. Баары бешөөндө тең калыш керек деп мен өзүм ойлоймун. Эми азыр талкуулалычы коомчулук кандай кабыл алат, ошондон кийин анан бир жооп берели. Сиз пикириңизди жыйындар залында айтасыз да? Менин пикирим ошол жыйындар залында айтам, азыр айта албайм. Экс-президенттердин менимче эми ачык эле айтсак бизде эки эле азыр экс-президент, бул Роза Отунбаева жана Сооронбай Жээнбеков. Алардын статусу калыш керек, кол тийбестиги калыш керек. А бирок мамлекеттик эсебинин бир топ ушул расходдор аны биз кыскартыш керекпиз да. Мисалы азыр мыйзамда жазылган өмүр бою мамлекеттик күзөт болуш керек. Өмүр бою пенсия чоң болуш керек. Өмүр бою айлыкты президентте алганда ушундай 70% президенттин айлыктан ушундай алыш керек деп өлчөмүндө да. Мен ошого каршымын, себеби ал жөнөкөй эле эл менен жүрүш керек. Эми ал мындай, ал өзү аэропортто жүрүп, эл менен ушундай эле керек болсо машина менен же автобус менен жүрүш керек да. Охрана кереги жок. Себеби бул жерде айтып атышат, эми УКМК айтып атат, милиция кызматкерлери айтып атышат да, бул мамлекеттик купуяны билет деп бир топ эле, ошондуктан мамлекеттик күзөт керек деп ушуну айтып атышат да. Эми бул анын башы флешка эмес да, эми ачык эле айтсак. Флешка эмес. Ошондуктан эчтеке болбойт, мамлекеттик күзөттү алыш керек. Экс-президенттердин артыкчылыктарын ажыратуу боюнча бир жагынан караганда мамлекеттик бюджетке жакшы болгону менен, экинчи жагынан эгерде биздин мындан кийинки президенттерибиз ушул мамлекет үчүн, мамлекеттүүлүк үчүн, эл үчүн эмгек кыла турган болсо, эмне үчүн анын артыкчылыктарын кыскартуу керек болот. Мен ойлойм, бул мыйзам канчалык деңгээлде ишке ашаарына азыр убакыт керек. Негизи жанагы коргоону жанындагы кайтарымды 5 жылга чейин деген сунуштар болуп атат. Түбөлүккө калтыруу боюнча сунуштар болуп атат. Мен ошол калтыруу боюнча сунушту колдойм. Эми негизи бизде такыр эле баягы неприкасаемыйлар болуш керек. Анан кийин жобосу болуш керек. Мен оюмча, эми баары эле кылмыш кылат дегенден алысмын, бирок эми жобосу болуш керек. Мен оюмча, бирок аны да мен оюмча мындай этият менен карашыбыз керек. Бай айткан сөзү, бир статьяларды карашыбыз керек да. Чыңкычылык болобу, же болбосо бир урдоо эмес болобу, же болбосо бир акча жеп да бирдеме кылса, анда мындай туура. Бирок эгерде айткан сөзүнө, ишмердүүлүгүнө жөн эле биз баягы кол тийбестикти алып эле сотто бергенде ал деле туура эмес. Мен оюмча. Анан эми бир жерден эки эле президент калды да. Ал эми артыкчылыктарды калтырышы керекпи? Эми мен оюмча бир 5 жылга деп калтырып койсо болот деп атам да. Баягы
ошо кайтарганын же болбосо ошол кайтарган өздөрүнүн эсебинен болсун. Анан кийин эртеңки күнү баягы президенттер көбөйө берсе, анан кийин бюджетибиз көтөрбөйт го. Мен оюмча 5 жыл жетет болуш керек. Ошо президенттик мөөнөтү бүткөндөн кийин 5 жыл кайтарса, 5 жылдын ичинде анан 5 жылдан кийин, бирок ошол эле дачаларды бере берсек калбай калат го дачалар. Мен оюмча мамлекет 5 жыл жетет. 5 жылдан кийин кайтарбай деле койсо болот.